Ey amansın bu kalın jurt, Aqtangdaydın töründe, Dalay zalkarlar geli vırdadı, Alatonun qarraçı, Altman astın jurt eken, Akkalpak elli tыңdadı. Bugün aşu bellaşıp, Atayı borborgo kelip kamınıp, Olturan bugün Kırgızga, Tanımal balla canımda, Aldayar deçi kadimki, Akındı göndür uzatkan, Akındardın sabında, Anda canımda turgan qarraçı, Azamatım aman bu, Alıstan gelip vattanıp, Ağan aytat salamdı, Andana degenden avalkı, Ata baban narkeken, Akındardın salteken, Elmenin amandaşıp baştağın, Arcağında bar önür, Al önürdün qaştağın, Hazır gezegindi beremin, Andan indim baştağın, Andan kiyin köp kurup, Ulu jomok kadimki, Kırgızımdın önörün bayan kılıp turalık, Anda sağa gezegim men turayın kuvanıp. Ağam amandık surap baştasaң, Yaligin istin alayın. Ақтаңдайдан рыдаттың, илгеркин ақындардың далайын. Санатың ақындарыңдың сақтылат екен көңілді. Ашыралы туған баялттардың барын рыдаттың, ағам мына құтмандың ұшыл төріңді. Адамзат өтет тұрбайбы бір келген ұшыл өмірді. Сақталған қырғыз жомоғың ақындың санжырасы кебінде. Алеми техникаң өсіп бүгінді мұна тележатында. Илгеркілердің айтқаны сақталған екен башында. Мұнаң Абдували жанаға, Ordoluğun oş Bişkek'tin ortosu, Kanatında jürösüz, Akındardın aytılgan nevir sanatında jürösüz. İlgerikin aşıralı baştagan, Tuğan bayatam töş bolgon, Esti beste atanın ergise sözü köp bolgon, Oşonun alttardın qatarında jürgönsüz. Har bir aytkan gepterin kadırlap bağlap süygönsüz. Har bir aytkan gepterin sizde göңүлүңүз kötüygönsüz. Bugünden azamat inim gelse dep, Ança munça bilgenin elgen aytıp berse dep, Mına çakırganыңызgan rahmat. Oşolordun bardığım menden aytkan haraket kılayan Akkalpak elden rastap. Bizde baldarıgan tıvırdabay, sizde ağalar tursa kuvattap. Kağılayın can ağam oy, Komuzunuz kolunda, Kaldaygan jurttun oyunda. Kızmat kılıp gelesiz eldin saltanatı toyunda. Emimim amandaşıp rıdayan Akkalpak Kırgız elmenen. Avalkılardın salt eken bul akındır aytsa termeden. Ağa bısmında çakırdın atlanıp geldim dembedem. Kılımдар menen alışıp Kırgızdır neni görbögön. Birok saltanatı toyunda, Göңүл açıp berse de vakındары törülögön. Mınaң oşoň udu Kırgızdın, Uludan kalgan önörün, Uludan kalgan gepterin, Biz karmap jürgön baldarбыз kazal sanat toy depterin. Ağalar tursa kuvatta vartından indilderin öskönün. Sizden aralap jürgön adamsız Akkalpak Kırgız köp jerin. Emi mınaң Elter degen kanalda, Ağamdın Ақтаңдай деген берүүsü. Ақтаңдайды көргөндө демденип турат эл ичи.
Ақсақалдардың өзің ағам ақ батасын берише. Анкене қонақтардың бары қомызын алып ырдасаң елде сары майдай ерише. Ошол берүүңүз менен бир болуп, агам элиңиз менен бир болуп, мынан асылдар олтурган төрүңүз менен бир болуп, бүгүн да жолукканыма кубанам. Агабыздын жанында ырдабай кантип турадам. Эмиң айтыла берет Турбаева, Амантай акын айткандай бул акындардын баяны. Элде турса экен ырдалып ар качан акындардын караны. Калган кеп болсоң, анда калтырбай туруп салалы. Ой мале. Азамат, амансыңбы? Мына атайы ата артып, ушул Актаңдайда авалкы аталардын кебин улайлы. Ошол кептин бизге калтырганын халкыбызга айтып берели деп атайын келип отурабыз. Эми негизи мына акындык деген өнөр бул жөн эле сатып алчу буюм эмес, жөн эле курап алчу нерсе эмес дегендей. Акындык өнөр бул өзүң билесиң аябай чоң өнөр. Ал деле сага жөн келген эмес да. Ооба. Аккан арыктан суу агат дегендей ушул кадимки Сары Өзөн чүйдүн төрүндө жетелеп келген жандар бар чыгар алдында. Албетте, тууганбай ата айтып калчу элем, бул акындык өнөр бир университеттен окуп үйрөнө турган өнөр эмес экен албетте. Акындын университети ушул элдин кашында, Тастаркоонун четинде деп баягы илгерки заманга шайкеш кылып айтса керек. Себеби ошол акынды өстүрө турган эле ошол элди аралап, каяка атынын башы бурулса, каерде ошол аздектеп акынды күтсө, ошол жерге барып эле көңүлүн көтөрүп ырдап берип, анан ошого жараша артынан баягы өзүнүн сыйын артынан жөнөтө бериш экен го, илгери токтогулар ырдаса. Эми азыркы замандын бираз нугу бираз башкачараак болуп калды. Албетте ошол азыркы заман эми кагазга байланып калды. Кагазга байланып калды дегендей. Анан ошол негизинен баягы түпкүлүгү ошол бийик өнөр экени, улуу өнөр экени эми айтпасак дагы кыргыз эли өзү кадырлап аздектеп билип туюп жүрөт. Анан албетте мен биздин замандаш акындарыбызга тамашалап калам. Ой, бириңер Эшмамбеттин жээни болуп келгенсиңер, бирөөңөр Токтогулдун тукумусуңар, бирөөңөр Арстанбектин баласысыңар, бирөөңөр тиги Эстекем чыккан, Алымкул чыккан шумдук жерден келгенсиңер. Ой, мен могу жерден эле түшө калгам өзү. 5-6 орустун арасынан тамашалап калам. Эми албетте чүйдө дагы илгери эмне деген керемет адамдар өткөн. Керемет адамдар өткөн экен. Акындардын бири мыктылары басып өткөн экен ушул жерде. Анан ошол акындарды аздек тутуп кадырлаган билармандары да болгон экен. Себеби мына түбү кыргыз болуп казакка кеткен чөж акын да ушул биринчи чүйгө келген экен го. Ооба. Анан ошол кабар бердирип өз элине, өз жерине, анан ошентип. Айторго сөздүн кыскасын айтканда, баягы бир орус аралашканга чейинки мезгилдерде баягы мурдагы нукура кезинде ушул чүйдүн аяк башында бир топ улуу адамдар болгон экен. Аны Ашарала Табыздагы биз көрүп калган Далай сизге айтып берсе керек. Ооба, албетте. Анан мен ушул жерде мектепте окуп жүрдүм. Анан албетте бул өнөр биринчи Кудайдын берген, эми баардык кесипти Кудай роолоп маңдайыбызга жазып койгон нерсе го. Анан тирүү пенде дагы өзүр бир жандагылар себепчи болуп, бир жол көргөзгөн, устат тунуп дегендей бир башатын бир жолун таап берип кое турган адамдар болот экен да. Анан ушул мектептин жаңы босогосун аттаган учурем 90-жылы мектепке бардым мен биринчи класска. Анан ошол учурда Союздун баягы илеби менен ар бир мектептерде жанагындай музыкалык бир атайын сабактар дайым үзгүлтүксүз болуп турчу экен. Анан ошол жерге ата-энемдин бир тилеги болсо керек деп ойлойм да. Мен ал кезимде өзүм жакшы эстей албайм, кандайдыр бир өзүм ышкын болгонбу, өзүм кызыкканмынбы же ата-энемдин баягы бир тилеги менен гана берилип калганмынбы. Өзбек Кадыркулов деген агайым бар, азыр дагы мен учурашып аябай таасирленем ушул киши. Карапайым эми баягы Айылда өнөркөз, айылда өнөркөз, анан билими бар музыкалык. Анан ошол кишиге жанагы ийримине берди. Анан эми эл катары ошол жерде коомдун үйрөнүп, ээрчип жүрүп 5-6 жыл, анан кийин ал ийрим жабылып калды баягы замандын кыйчалышы менен. Бирок
көкүрөгүмдө көөдөнүмдө бир өнөргө болгон багыт ушул орноп калды окшойт деп ойлойм да. Анан эми чала бала комузду чертип биринекин ырдын кайрыктарын чертип жүргөн учурда андан мурун эми кызык жери бир аз балалыктын эмеси менен баягы бир айылда кылмыш кыла койгом да баягы кичинекей бала кезим баягы. Анан бир күнү эле таң эрте бир аксакал, сакалы жай калган аксакал киши баягы кыргыздын бир нукур аксакалы издеп келсе үйдөгүлөр аябай чочуркап бир эме болуп калышты да, эми бул дагы бирдеме кылган окшойт эми депчи. Эми чоочун аксакал издеп келсе. Анан көрсө а киши Абдылашым Исмайыл уулу деген аксакал киши экен эми. Биз көрүп калдык ал кишини. Бир топ көрүп калсаңыз керек. Анан акын киши. Акын киши жазганы да бар, китептери да чыккан. Акын эмне экенин деле билбейм да, мен бир 6-7 класс учур. Акын эмне экен, акын кантип ырдайт экен деле билбейм. Анан ырда деди. Анан бир аз комузун чертип бирдемелерди элдик, жанагы ырларды ырдап берип ушинттим. Анан 6 сап жазып кетти. Ушун жаттап анан 6-күнү Кой таш деген айылга баланча көчөгө келесиң деди. Анан ошол сабы ушу күнгө чейин кетпейт да, мен тамашалап айтып калам тиги. Биринчи ырдаганым ушул акындык баягы ыкма мененчи. Тиги Осмонкул жөнүндө болгон экен деп, Осмонкулдун обону ошону айтсак болобу? Осмонкул деген ушундай океан эле чалкыган, ооматы жогору деп ушундай бир ушул уйкаштык менен Осмонкулду түшүндүрүп берип бир сыйра. Анан ойлоп коем да эми азырчы, мүмкүн балалык бир оюн күлкүнүн аркасы менен эми каякта акын болот деген түшүнүк жок болсо, мүмкүн барбай деле койсом болот беле дейм да, эми баягы оюнга тойбой жүргөн учурда бир 3-4 километр жол басып жөө барыш керек. Анан бардым. Аксакалдын жанына ээрчип бардым. Анан баягы акындыкка бураганда квинта кылып бурайбыз го. Аны квинта бурайт дегенди деле билбейбиз. Аны аксакал өзү деле билбейт экен. Баягы кварта менен бурап эле черте беребиз, бирок баягы беркиндей болбойт го такыр чертилиш. Анан ошентип жүрүп анан кийин шаарда бир фестиваль болуп калып, анан ошондо билдик, акындарга мындай бураш керек экен деп. Мен айтайын дегеним, эми Абдылашым ата баягы жалпы элге деле акын болуп таанылган жок. Баягы айтыштарга катышып жүргөн экен, ошондо катышып аралашып жүрдү ал киши. Анча белгилүү болбосо дагы, бирок ал кишинин чындап эле мындай өзүнчө орду болчу ал кишинин. Анан таң калам да, ушу күнгө чейин таң калам. Эми бир айылдык карапайым киши баягы өзү чарба жагында иштеген экен. Бирок баягы азыр изилдешип атпайбы, этнопедагогика деп аябай изилдеп бир чыгарышып атат го. Ошондой күчтүү адам болсо керек да. Эң туура. Мына биз ал кишини көрүп калдык, бирок ошол кишинин Тууганбай атабыз деле, Ашыралы аталар деле бизге айтып калчу го көп эле. Ал кишилердин акыркы ошол жана сабактарын алып калдыңар десилер. Анан ошол кишилер алчу да, негизи акындын мектеби жок. Туура. Анан бул акындыкка тарбиялап деле болбойт. Биз илгери ошо аксакалдарды көрүп, ошолордун артынан ээрчип жүрүп, анан ошол баскан турганын көрүп, анан үйрөндүк. Анан ошол адам сага себепчи болот дегендей, Абдылашым агайдын себепчи болгонунан мына азыр эл тааныган кыргыз элибиздин эмгек сиңирген артисти деген наамга жетип, далай айтыштардын жеңүүчүсү болуп, биздин дагы бүгүн ол Актаңдайдын сый төрүндө отурасың. Эми кадырлуу телекөрөрмандар, мына өзүңүздөр ушул азыр биздин жаныбызда азыр Актаңдай акындардын катарында колунан комуз түшпөй, далай ушу шаңчып, айтыштарда дагы топ жарып, өзүнчө бир орду бар. Кыргыздын Азамат мырза жигити Азамат менен биз баарлашып отурабыз. Эми Азамат негизинен эл журт айрыкча ушул Актаңдайды көргөндө баягы эски айтыштардан айтып берсе, ушул акындар санат термелерден, дастандардан айтса дейт. Эми ошол жака кайрылалы эми. Туура. Ошол аксакалдардын ар бир айтканы баягы турмушуңдун бир негизги бир жолуна баса турган жагыңа үндөп коет экен да. Анан ошол Абдылашым атабыз дагы айтыштарга даярдап, эми бир айтыш эмне экенин түшүнсүн деген го. Ооба. Анан жазып берет баягы, устатың сенин Замирбек ал улуулугун далилдеп, менин устатым колхозчу, ушул айылда эле жүрөт дегендей кылып. Устатың сени эстебез, устатың Ашыралыны, устатың Тууганбай деп баарын жазып берип, көрсө айтыш деген ошентип бир нукка салган экен. Анан ошол кишинин аркасы менен кийин аксакалдар менен таанышып, алардын жанында өмүрүнүн акырына чейин ээрчип жүрдүк. Анан Тууганбай атабыз өзүңүз жакшы билесиз, Коргоолдун шакирти болгон экен го. Ооба.
Анан корголду ээрчип жүргөн жандап жүрдү ал экен, киши. көзүн көрүп жандап жүргөн экен. Биздин мына замандашыбыз Өмүрзак Кайыпов деген агабыз айтып калат, апам айтып калчу эле, корголдун жанында бир сулуу чумак жаш бала жүрүп калды деп көрсө кийин ошол Тууганбай ата экен. Жаш кезинен бери ээрчип жүргөн экен. Анан ошол Тууганбай атабыз айтып калчу эле, ушул Кетмен төбөдө биз азыр мына Уш Бишкекке аттаганда суусактагыш астында Кетмен төбөнүн эски борбору Чоң айыл болгон да ал жерде. чоң айыл болгон экен. Чоң базардын жанында чайханасы болот эле дейт. Ошол жерде коргоол ар кимдин мал келе, буюм тайым айтор эмнеси жогосо ырдап жар чакырып таап берчү экен дейт. Бу киши дагы эмне тамаша курганы калды деп ошол жердегинин баары үзүлүп түшүп барып карачу экен тамашасын. Анан Райкан Шүкүрбеков менен жакын дос болгон экен. Райкан бир күнү Корголду Фрунзеге конокко чакырды. Анан дасторкондо бир топ олтуруп, анан Коргоол айтты дейт, айланайын раке, бу жанатан бери илишип жеп атабыз, бу берке эшигин каякта эле деп. Анан бул эле эшик деп киргизип ирди дейт. Киргизип эле Райкан бурулгуча болбой эле Коргоол артынан атып чыкты дейт. Ой, эмне болду коке десе, бу фрунзеликтер куруп калгыла, сүт куйган жаранда ушу жерге коесуңарбы деп баягы билбегенде билбеген киши ошон тамаша кылып айта берген киши болгон экен дейт. Анан ошол чайханага да ырдап жүрүп, анан бир күнү өзүнүн бир көлөчү жок дейт. А кезде согуштан кийинки каатчылык, кыйынчылык заман эле көлөчтү анжыян Наманганга барып деп кадырыбыз салып алып келчүбүз дейт. Анан көлөчтүн табышын айласын кылып, кадимкисиндей болуп алып, көлөчү жок бутун, көлөчү бар бутун учкаштырып коюп алып, анан минтип жар чакырып урдап атат дейт. Ай төбөдөн тоголду, анжыян барып ап келген, аягыма чак келген, алтынчы көлөш жоголду. Күн төбөдөн тоголду, күнү түнү талдыбыз, күнчүлүк жолдон арыбыз, күлгүм көлөш жоголду, анын алтымыш сомбасы, алты күнү кийилбей, апасыз калдымасы деп бутун көтөрүп коет дейт. Анын жетимиш сомбасы, жети күнү кийилбей, каш айгыр жесир эле калдымасы, назданып атып берди эле, жана Намангендин зайыбы, нары бери көп басып, наалы жактан айыбы, араңдан зорго берди эле, анжыяндын зайыбы, ары бери көп басып, анын апкытында бар айыбы, көзүңдүн кырың салганың, көлөчтүн бири жоголду, Корголго келип бергиле, кокус эле табый алганым, ой деп урдап жар чакырып олтурса, боюнда бар кошкат ай күнүнө жеткен бир жаш келин элди аралап чыгып ата, ушу көлөч сиздики беле, жазгалы шалбырттап аткака тыгылып калыптыр деп маңдайын уялып кармап турат дейт. Десе Коргоол атабыз, айланайын балам, өз эмес көзү деп оюнда тиги келинге бата берип коюн деп минтип урдап атат дейт. Бара келди келиниң, сенин бар турбайбы желиниң, барбайган эркек төрөп ал балам, бар кезде күчү белиңин омин деп бата кылды дейт. Тиги келин бу кандай уяты жок чал деп көлөчтүн астын ыргытып элди аралап качып кетти дейт. Десе Коргоол астында жаткан көлөч менен урушуп атат дейт. Уланга эле түшкүрөй сен көлөч, адашып кайда жүрөсүң, алдаганы жүрсүң гоң, алда кимдин бүлөсүн деп жакшы 70тен ашып калса да эшегине үзөңгү теппей минип акбакайын оонуна салып, кыдыңда эшегим кырашып кетемин, бала чакама жетемин деп ырдаш экен дейт. Ошондон ары кеткен дейт, ошондон калган кептер дейт деп. Чоң рахмат. Мына илгерки ушул аксакалдардын айтышында угуп калдык. Мына сенин өзүң чаткаруундагы өзүнчө башка. Эми негизи эле ушул мына биздин элдик өнөрдүн бул туу чокусу манас айтуу менен төкмөлүк башталат экен.
Anан далай залкарлар бизге чейин ырдап кетишти. Азыр эми андай чоң чыгармалар жаралбай атат, чынын айткандачы. Ооба. Эми дагы кайсы залкарлардын чыгармасына кайрылып жүрөсүң көбүрөөк? Азыр эми биздики көбүнчө эле эме болуп калбады Абдыбек, өзүңүз да жакшы билесиз. Азыр акын дегендин баары эле айтышка чыгып эле анан калганы баягы кара жамагы менен жүрүп калбады көбүнчө. Ошентип анан бирок ошентсе дагы бирин экин ушул Тууганбай ата айткан айтыштарды көбүнчөчү эме кылып ырдап жүрүп антип мынтип калып атам. Анан көбүнчө эле ушул айтышыбыз менен болуп калып атабыз да. Себеби бир аз ошол жактын жанагысы атпай кетсе да кызыктырып кетет окшойт. Мен баягында бир эме болуп калды, ушу сөзүң аралжы алыга чалып алдында ушундай актаңдайга тартайын деген. Тартайын десе баягы менде тилден башка эч нерсе жок дейт. Анан эмне болду тилден башка эч нерсе жок десем, абыке чындыгын айтайын, мага бир жыл ушундай бир эме берип туруңуз, мүмкүнчүлүк берип туруңуз, анан мен даярданып туруп, анан жакшына алып чыгайын. Биз эми айтыш менен чектелип калдык дегенде кеп турду да. Маселен, сиздердин муун, маселен ушул Элмирбек байкелерге чейинки, маселен, алар баягы эскинин көзүн көбүрөөк көргүнчөлүк кылып калат экен да, баягы айтыштардарды, термелерди бардыгын айткан кылып. Анан биз көпчүлүк учурда ушул айтыш менен гана байланып калган учурлар чындап эле көп болуп атат. Анан ошол Тууганбай атабыз айтчу эле, Тер жайлак деген жайлоодо кийин Тер жайлакка барып келдим, өзүнчө бир жакшы жер экен. Чындап эле бирок аксы кетмен төбөнүн өнөр постору чогулганга бир топ эле алыс жер экен. Эми чындап эле эми өнөрдүн кумары окшойт го эми. Ошончо жер басып Тер жайлак деп айткан эмес да, терде ат тер дегенче бар. Анан бир топ ошончо жолду басып келип анан ошончо таң тамаша курган алы кездеги өнөр посторду деле чындап эле бир улуу жүктү бир урмат менен алып жүргөн экен. Анан ошол Тер жайлак деген жайлоодо Саяк Райымбек дегендин ашын берип калды дейт. Кетмен төбө аксыда кырпыч өнөр постордун баары барды. Башында Токтогул менен Эшмамбет атчан катар туруп алып, бир сыйрадан ырдаганча эле 1 саат болуп калат дейт. Анан мурда баягы бир сыйра ырдагыча 1 саат болуп калат десе, мынтип айтып эле өтүп кете берсиң да. Чындап эле Эшмамбет менен Токтогул экөө бир сыйрадан ырдаганча эле 1 саат болуп калат деген. Азыркы эсеп менен алганда чындап эле бир топ эле ыр экен да. Анан 1 саат болуп калат дейт. Аңгы чактан ар жактан Керимбай деген болуш бастырып келип, "Эй, жаман ит эшкүйүр, башка да эл бар. Тетиги бозу 3 үйдөн келген Осеке деген бийдике. Ошону ырдагыла, бизден алып олтуруп деле мүйүзүңөр чыккан жок" деп ыңгыран бастырып кетти дейт. Барса барып көрөйүн деп Коргоол атабыз ошол Осекеникин көздөй бастырдым дейт. Аттан түшүп комузумду бурай баштасам, эшикти бир келин ачып эле кайра кире качты дейт. Анан акырын тыңшасам, эшикте бир киши мени карап алып эле көзүн аңтарып атат деген угуп калдым дейт. Көрсө Коргоол атабыздын көзү жана келинге туура эмес көрүнүп кеткен окшойт. Анан акырын байкасам, жана Осеке би жанагы эшикти ачып кайра кире качкан келинди бир тизесинен секиртип, кудум атасын эркелеген кыздай кылып ойнотуп олтурган экен дейт. Көрсө ал ошол Осекенин 16 жаштагы Кашымхан деген токол экен дейт. Осеке 63 экен. Кашымхан 16 экен, мен мынтип ырдап турдум дейт. Ак кайын кара тал болду, ак марал колдо мал болду. 60 ашып Осеке, сенин алганың Кашымхан болду. Кулан өг аткан таң болду, куюндай арты чаң болду. Куудай сакалагыңду, куушуп ойноп жаныңду. Сенин курдашың Кашымхан болду. Кашаттын асты жар болду, каройдун ичи кар болду. Карылык каршы жетерде, кайран башым кетерде. Караңгал дүйнө курусуң, Кашымхан сага пар болду. Ой, деп урда олтурсам эле Токтогул менен Эшмамбет окчундураак жерден катар бастырып келип эле туруп калды дейт. Анан Токтогул атабыз менен Эшмамбет атабыз мынтип ырдап кирди дейт.
балам коргол билбейсиң, башаламан сүйдөйсүң, пери кыстай буралган береги кашым канды кимдейсиң деди Айшмамбет. Иним коргол да билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң, илбесиңдей келбетиң, алиги кашым канды кимдейсиң десең анда токоң. Кымызга кошкон шекерсиң, кыйыткан кепти сезерсиң, кымызың кермек кашым кан балам кыйналып жүрүп өтөрсүң десең Андешмамбет. Самалга кошкон шекерсиң, санада кепти сезерсиң, самайың кермек кашым канай балам санада жүрүп өтөрсүң. Деп урда отсале. Акындарга токомо жакын Кулуке деген ырчы кошула кетти дейт. Кулуке ырчынын салмагы 200 килограмм. Турмушунда ат көтөрө албай жалаң бука минип жүрүп өткөн экен деп Тууганбай атабыз айтчу эле. Баш уктаган деле кыймылдачу эмес, калган убакта калтырап турар эле. Ошондуктан Кулуке калтырбаш дечүбүз дейт. Уят сөздү деле айтып ырдай берчи дейт. Анан үнү долдурак Кудай менен урушчу дейт. Бу эшекке берген үндө мага эмне бербейт деп Токтогул менен Эшмамбетти өтөп мынтып атат дейт. Ой адырга чыккан не дерсиң экөөң айтышканда не дерсиң, ырдап турган ырчынын кашымган катыны болор бекенсиң деди дейт. Десе Токтогул атабыз куураган калтырбаш ушундайдыр болобу деп урушчу дейт. Ошол кезде кетмен төбөдө Аллах акбар Кулуке дерчи бол деген лакап тарап кеткен дейт. Ошого таяп Эшмамбет атабыз ырдап атат дейт. Ел озундаң айтылып макал болдуң Кулукең, эектеги кыркылган сакал болдуң Кулуке десе Кулуке Эшмамбетке айтып атат дейт. Ой ел озундаң айтылган макалыңдын урайын, эгиңдеги эки боо сакалыңдын урайын, эткеле айы өңдөнгөн өзүңдүрдүм Эшмамбет, эбир жебир айтылган сөзүңдүрдүм Эшмамбет деп эле ырдап туруп алды дейт. Токтогул атабыз дагы тыйды дейт, болбой токомо тийишип атат дейт. Ой эмнеге сөзүм укпайсың, Эшмамбетке ыңыктайсың, бир аз эле бүткөн жаның бар, токо бир муштасам чыкпайсың. 6 жыл Сибир баргандаң Алла Кудай дегенсиң, апта күн ашка калгандаң аюунун этин жегенсиң, эн талаада кел атып эгеме шүгүр дегенсиң, 2 күн ашка калганда сен эшектин этин жегенсиң, 9 жылда кутулуп тобо Кудай дегенсиң, 9 күн ашка калгандаң ушу сен тоңуздундаң этин жегенсиң, акшы вакты токту жейт айткан током, бокту жейт деп эле ырдап туруп алды дейт. Аңгышак деле нары жактан карагаш каргымак минген, кара көрпө төбөтөй кийген, оң жагын караса оң жагы, сол жагы караса сол жагы аткырат дейт. Кокуй бу саяктарын жана байзак деген ушул болуп, бийдин үйүн жанында эмне тополоң кылып атасыңар деген ой менен уруш чыгарып ийбесин деп ат тушамыш болуп олтура калдык дейт. Бирок алиги манап дегенибиз бизди карап минтип урдап кетейт. Катары түнтөй жүрүт экен, булардын түтүнү саяныр чекен. Түтүнгө кишиң өткөрбөй түрүлүп ырдап турчу экен. Түтүнгө менден башка ырышы жок, түбүндө жумгалый тынч экен. Ас деле саяк жүрүт экен, булардын айылы саяныр чекен. Айылдан кишиң өткөрбөй абылда үрүп турчу экен. Айылда менден башка ырышы жок, ас деле жумгалый тынч экен. Бабыр бабыр бабырлар, бабырашкан жабырлар, жатакчынын итиндей жабылышкан дабырлар, аялдарын ээрчитип айылдашып дагырдар. Жабадактап келгенин көрбөйсүң Муңосеке, жакташтырбай буларды бөлбөйсүң Муңосеке. Жалгыз жарым сөөк болсо талаштырбай иттерге теги бербейсиң Муңосеке деген кадимки куйручук атабыз экен дейт. Баарыбыз жинибиз келип турду итке теңе урдаганына. Эшмамбет атабыз обул деле Токтогул атабыз кой деп тыйып койду дейт. Аңгычак деле нары жакта не жаа бербей жулкунуп букасын минип булкунуп Кулуке минтип урдап атат дейт. Ой казандагы кырмычык казып жердин тырмышып калттын баарын иттейсиң каңкылдаган куйручук. Энең кырган кырмычык еп жердин тырмышып элдин баарын иттейсиң энеңди куйручук деп эле артынан кубалап ээрчип алды дейт. Десе Кулуке айтты дейт куйручук. Айланайын токо кой де мунун ырчы деле эмес. Мээси башына чачыраган акмак экен деди дейт. Десе Токтогул атабыз коем Осеке, буга бир ат бербесең басылбайт деди дейт. Анан Тууганбай атабыз айтып калчу эле, Коргоол атабыз өзү баягы орусча кош тамашалап сүйлөгөн киши эле аксакал устаттар эчтеке албай, могу Кулуке нахалданып атып ат минип кетпедиби деп коет дейт. Көрсө Токтогул атабыз менен Куйручук атабыз бир чети дос, экинчиден ушинтип азилдешип тамашалашып жүргөн курдаштардан экен деп мына биздин устатыбыз Тууганбай атабыз айтып берди. Эң жакшы ушул айтыш өнөрүндө айрыкча мына казак кыргыз менен болгон айтыштарда, өзүбүздүн Кыргызстанда айтыштарда көп катышып бир жакшы элдин
назарын элинип дегенде анан элдин алкоосуна арзып жүрөсүң да эми ошондо ушул айтыштардын арасында өзүң эсиңде калган бир жакшы орчунду сакталып калган барбы айтыштар? Ушул мурдакы эски биздин залкарлар эмес, берки ушул айта жүргөндөй кылып жок, андай кылып мурдагы өзүнчө бир чыгарма кылып иштеп коюш керек экен негизи. Бирок чынында буга чейинки айтыштардын бирин дагы өзүм бу жерде мындай болгон эле деп айтып иштеген жокмун чындап эле. Айтылган болуп эле калды. Дээрлик ушул атайын бир чыгарма кылып кийинки өзүбүздүкүн же болбосо өзүбүздүкүн замандаштарын айта жүргөндөй кылып иштеле элек алар негизи. Мына азыр Кудайга шүгүр десек болот, элдик өнөрдүн орду кыргыз журтчулугубузда жакшы эле болуп келатат. Айрыкча ушул мына айтыш өнөрү дагы бир топ өзүнүн ордун таап элибизде. Бирок ошол ордун тапкан мезгилде дагы баягы биздин залкарлардын андан кийинки бир жоон топ ашыке тукемдердин айтышы менен азыркы айтышын дагы бир кичине айырмачылыгы бир топтой эле болуп калгандай сезилет мага. Негизи сен өзүң ички туюмуң кандай? Азыркы ушул айтышка кандай баа берип атасың? Айтышты аралап жетекчи да болуп жүрдүң дегенде. Эми чындап эле замандын өтүшүнө жараша, анан ошол учурдагы кырдаалга жараша албетте айтыштын дагы бир формасы өзгөрөт экен чындап эле. Маселен, биз мына билип жүргөн ошол эле аксакалдары дагы жеңи жок менен эсен амандын айтышы, Токтогул атабызга барып атабыздын жолуккандары, ошол учурдагы бир чоң салтанаттарга туш келет го ошол жердеги бир чоң бир иш чараларга. Анан ошол жерде баланча акын келиптир, баланча менен учурашыптыр деп, анан ошол жерде айтыш куруп, элде аңыз кеп болуп, баланчырдады деп өзүнүн ошол жердегисине жараша сый урматын кылып, анан кадырлап узатчу экен. Азыр эми андагыдан таптакыр башка да. Азыр эми баягы спорттук системага түштүк го, баягы бир атайын чогултуп, аналарды атайын тандап, анан аларды бири-бирине жупташтырып, анан атайын убакыт ченемди бөлүп дегендейчи. Ошого жараша албетте жалпы системасы өзгөрө берет экен, бирок ички тематикалык багыты дагы өзгөрөт экен да. Себеби илгерки айтыштардын көпчүлүгү албетте бизге жеткени дээрлиги баягы бир эки акындын ортосундагы бир улуу бир байланыш, көп нерсени камтыганда, дүйнөлүк деңгээлдеги ой толгоолорду, бир жаратылыштык багыттарды, азыркы тил менен айтканда экологиялык баягы бир бийиктиктерди айтор, дүйнөнүн бар жогун, ак карасын айтор, ачуу татуусун бир айтышка ошол мен бир 5-6 саат айтышса керек да ошол учурда. Ошол учурга баардыгына батырып бир кенен ачып берген экен да. Анан азыр чындап эле бираздан убакыт берилет. Чындап эле анын баары эле толтура албайт ал убакытты азыр делечи. 20 мүнөт берсе деле бир 10 мүнөттөн эле жок боло баштагандары да бар да. Анан азыр бир ар кандай темага түшүп кеткен учурлар бар, жеңил темага түшүп кеткен учурлар бар. Азыр көпчүлүк учурда эми биз деле өтө жаш курак боюнча алдыга кетип калган жерибиз жок, бирок сиздерди айтпаганда бери жактагы мына кеченки биздин доордо деле бир аз айтышка аралашуунун жолу бир аз башкачараак эле да. Мүмкүн баягы бир мурдагы улууларды көрүп калгандык калат белек, же алардын бир улуулугунан ийменип тайманып турат белек айтор. Азыр айтыштын формасы бир аз көпчүлүк учурда ошол сахнага чыгып эле эптеп атаандашын улуу нокаутка кетирейин эптеп эле каң эттирип эле маңдайга бир койгондогудай элес калтырат да. Эптеп ушуну бир базак алып эле бир жеңип эптеп бир жаман жерин айта калсам бир көрүнбөй турган деп айтор бир көпчүлүк учурда кемчилигин издегенге да аракет кылабы деп ойлоп кетесиң. Бирок албетте эми майда чүйдө баягы азыр көптүр баягы кемчилик боло берет, бирок негизинен аны кошпогондо негизинен жакшы. Негизинен баягы балдардын деми, балдардын аракети жакшы болуп келатат. Эми
турмушта өздөрү ийленип эми жол табат болуш керек. Буйрса. Эми баягы акка нарыктан суу агат деп баягы көч бара түзөлөт да. Анан негизи биз ушундай азыр ойлоп жүрөбүз да, азыркы мезгилде балким бул жерде сен өзүңдүн деле жеке пикириң, оюңду деле уккубуз келет. Биз ойлоп атабыз азыр эми улуу муун менен жаштарды экиге бөлүп туруп айтышты көбүрөөк өткөрсөк деген ой. Буга сен өзүң кандай пикир айтасың? Менимче ошол туура жөндүү болгудай. Туура. Тең менен тезек кабы менен деп коет да кыргыздар. Өткөндө мына ошто сиз аксакалдардын өзүнчө бир айтышын кылган экенсиз да. Анан бул сиз дагы уюштуруу иштеринде жүрүп айтыштын ак карасын, кандай болуш керек, эмне кылыш керек деген нерселерди түшүнүп калдыңыз да. Мен дагы бир аз ошол жумушка аралашып анан бир жүрөгүмөн чындап эле бир эңсейм да. Мүмкүн ушул бир аксакалдардын айтышын өзүнчө бир өткөрсөк, себеби муну өткөрөлү деген нерсенин бир эки себеби бар да, бир өзүнчө. Себеби баягы бир жылдары Залкарлардын айтышы деп Ашырал ата, Туганбай ата, Эстебез атабыз Замирбай агайдын төртөөнүн бир айтышы болгон бир жылдар. Анан өзүнчө бир кызык экен да. Ал дагы себеп болду да, мүмкүн ошондой бир жакшы бир кызыктуу нерсе чыгабы деп. Экинчиси, айтыштын бул биринчи максаты бул нарк насилдин сактап калуу да. Улуулук, бийиктик. Мен ойлойм айтышта бул албетте жеңүү деген нерсе баарыбызды шыктандыра турган нерсе. Азыр турмушту шарттоошуга байланып калат. Жөнөкөй бир нерсеси бул ошол бир улуулук мындайча айтканда, бир периштедей бир эки адам чыгып алып бир улуу нерселерди айтып аткандагыдай тоюндура турган нерсе. Ошондуктан ошол аксакалдардын бир муундарын бир иргей турган болсок, чындап эле бир нарк насилге, улуулукка, бийиктикке жетелей турган бир үлгү болот деп дейм да. Мен баягында ошол биздин кыргыздын ошол залкары өзүңө дагы устат болгон Замирбек Үсөнбаев менен бир ушул жолугуп экөөбүз бир маек курганда, ал киши дагы ушундай түйшөлүп, абыке ушул айтыш өнөрүнүн бир кадыресе ата бабалар бизге өткөргөндөй кылып туруп сактап калсак экен, ушу балдарды бир нукка бурсак экен, азыр бир мындай чаржайыттай сезилип атат дегендей мага бир эме кылганда, чындап эле эл журттун баары эле көрүп турат эми бул эми барып Куда буйруса биздин балдарыбыз да ушул өзү окуп, билим алып, китептерди, айтыштарды окуп, баягы Залкарлардын мындай айтышкан экен деп ар бирибиз акыл калчаар келечекте ал болот деген ойдобуз. Биз деле айтабыз буйруса. Эми дагы ушул актаңдай бүгүн мына билинбей акырын соңуна жакындап калып атат. Дагы көбөдөндө бир жаткан айтыштардан, ошол эскилерден бир эскерип кетчү ошол айтыштардан болсо дагы бирди айтып берсең, анан кийин биз көрсөтүбүз да ошосын жыйынтыктайлы. Туура айтып атасыз, жогорудагы сөзүңүзгө да бир аз учкай кеп да, мындай бир тенденцияга түшүп бараткандай көрүнөт да. Бул казактын айтышында дагы, кийинчерээк кыргыздын айтышында дагы көрүнө баштады да, баягы айтышка чыгыш үчүн сөзсүз жашыраак болуш керек деген тенденция. Тигилер аксакал болуп калды деп атпайбы? Эртерээк болуп, аксакал болуп калып атышат да, бир 40тан ары өткөндө эле казактар да көбүнчө ушундай болуп калды. Айтышка чыкпай коюп, ушундай кылып анан, бирок бул эми бул акындын жаш курак өскөн сайын дагы бир казына көбөйө турган нерсе экен да. Анан ал чек эмес да. Ошондуктан жанагы жогорудагы сиздин сөзүңүзгө кошулган бир таасирим да ушул да. Чындап эле улуулук да. Мүмкүн биз алкадан жакадан алышып эле бир жаштыктын деми менен айтыша берет чыгарбыз, бирок аксакалдардын айтышын көрүп, чындап эле маселен Ысак Барпиев мен Табылдактанып айтышып атса, маселен Сапарбек Касманбет мен Рахматулла аке айтышып атса, айтор бир өзүнчө кызык жаратмак. Анан мен тамашалап өзүм замандаштарыма айтып калам, мага мени өтө конкурент түтө бербегиле. Мен менен кошо жарышып эле тиги байге талашып. Силер деген Залкарлардын баары бала кезиңерден тиги акындын кебин угуп чоңойгон балдарсыңар. Мен бу жерден түшүп калгам деп. Себеби могу Комуз колундагы Жан Серке деген уста киши болгон экен да көлдө. Анан Таятам мен бир аз комуз чертип өнөр кылып калчы, ушул айылдачы. Анан Таятам кичинекей кезинде ошол Жан Серкен бир топ Залкарлардын комузун чапкан го. Анан ошо кишинин аркасы менен ушул комуз тийип калып, анан айтышка биринчи барганда дагы Максат Кулуев деген биздин өнөрпоз жигит экөөбүз бирге окучубуз да.
Анан менден бир айтышкан мурда катышты да. Анан таң калдым, айтышкан атып коркпой катышып келдим деп. Анан көз сүйлөсөк, ой мындай болот экен. Баланча мен айтыштым деп көрсөк, кийин ойлоп көрсөк Шекербек Адылов мен айтышыптыр. Анан кийинки жылы Эрчитов экөөбүз чогуу бардык. Анан айтыштым чыгып, анан кийин ойлоп көрсөм Абдыкайым байке менен айтышыптырмын биринчи ошондо. Жалал атта Абдыкайым байке да өзүнчө бир жакшы өнөр көрсөттү. Ал дагы өзүнчө чоң орду бар. Мен баягында ушул Ашке Ошто 2099-жылы биринчи жолу аябай ушул Актаңдайды 94 түзгөндөн кийин бир эл аралык бир коркпой жаштык неме менен дем менен аябай чоң айтыш өткөрүп салгам. Кийин ойлосом, азыр ойлосом корком. Азыр акылым болгондо да кой муну башкача кылмакпыз да. Анан эми ал деле бир ошо шаң менен ушундай болду. Ошондо мен мына биздин казынаны карап отурсам, кадимки биздин Залкар устатыбыз Ашыралы Айталиевдин бир ырдаган жайы бар экен. Төрдө ушундай боз үйдүн ичинде Ашыралы Айталиев Өзбекстандан келген, биздин Каракалпактан келген, Кыргызстандан бардык жерден келген аксакалдар ошол жерде жанында олтурат. Тайырбек Төкмө олтурат, кадимки бал тилдүү барпынын шакирти. Анан Болуш Матазимов, Тууганбай аталар олтурат. Ошондо Ашикенин бир ырдаган жери бар экен. Бул айтыш деген өнөр, улуу өнөр. Анан ушул өнөр менен мен балдар менен 80-90го чыкканга чейин, өмүр өткөнгө чейин айтышып өтсөм арман жок деп ырдаган экен да. Демек бул жерде биз жаш өзгөчөлүгү бул карып калды, бул эми пенсионер акын дебешибиз керек да. Туура. Болгон эле жана тең менен тезек кабы менен кылып туруп, баягы тең менен тең айтыштырсак, мында айтыш дагы өсөт да. Туура. Эми жанагы айтыштарга бир кайрылайлык эми. Текебай дегендин бирөөгөн ырдап берейин, Текебай Аксакал деп. Мураталиев. Текебай Мураталиев деп Тууганбай ата чындап эле айтып калчу, анан кийин Асанкалай агабыз кийинки заманга ылайыкташтырып ырдаган экен. Көрсө ошол Текебайдын ыры экен. Тууганбай ата айтат го, коргоол айтчу экен, Текебай Токтогулдун дүйнөсүн ырдаганда мен муунуп калам депчи. Анан ошончо өнөрпоз коргоол атабыз айтып аткандан кийин чындап эле а киши бир шумдук өнөрпоз болсо керек эми. Көзүбүз көрүп аларды, кулагыбыз уккан жок. Ошол кишинин Тууганбай ата айтып берген ошол Акимге деген ырын бир аз ырдап коеюн эми мен. Жакшы болот. Сиз дагы ыры каралашып кала жүрбөйсүз. Мен өзү көп деле ырдабайм, анан кээде ушинтип бир аз. Баягы элдер жалаң эле айтыш менен эле чектелип калат экен дебесин, анда. Андай да болсун. Ай кезеле да калган таң атып, ай кездештик жолдо баратып, ой керме каш сулуу беш көкүл анда кыялымда жаратып, ой өтсө экен дай менин өмүрүм, алдаң өзүңө өзүм жанашып, аяламда эле болбос биздин жер, ашыктым сагаң ичим селой, Арамзаным белинде андаң ашуулап жайлап биздин эл, ой ардагым эй акин түшүнсүн, алдаң арманга салбай өзүңгө, ай өзүңгө эле, өзүңгө эле ай акин өзүңгө. Ата минсем оттого, кыягада буту токтобой той, Кыргыздан сулуу көп көрдүм ал, кыялы сага окшобой той, Кыргыздан эй сулуу көп көрдүм, алда кылыгы сага ал кара кера минсем оттого,
ада бутуң ей тоқтабай той. Халқымдан сұлу көп көрдім, ал қареги саға оқшабай той. Қаншасын ей көрдім сұлулу, алдаған тейін саға оқшабай. Ай оқшабайдай, оқшабайдай, қантем оқшабай. Ой рахмат. Эми мына бул төрт тарабы төп келген жорго деп илгери ушу кыргыз элибизде айтылып келген ушу тоо булбулу токтогул атабыз ушу кезинде төкмөлүк андан сырткары комузчулук, оончулук өнөрү менен баягы күрөшкө түшө коюп куудулдук бардык тарабынан ушу төп келген экен. Негизи эле ушул өнөр ээлери бардык ошол тармактуу болуш керек, сөзсүз. Ошондо дагы бир элибизге бир өзгөчө шаң биз көп угуп жүрөбүз. Ушу тууган баяталардан мына Замикеден угуп калабыз, Ашикемден угуп калдык. Алар көп айтчу, ушу илгерки акындар жанагы биздин дастандарды, термелерди, санаттарды, айтыштарды анан канчалаган жомокторго чейин, манаска чейин айтып жүрчү деп. Ылайым ошондой болсун. Дагы буйруса биздин бүгүнкү ушул жолугушуубуз бүгүнкү менен чектелбесин. Дагы буйруса далай мен ойлойм казынанын баягы каптын оозу эми ачылды да. Ар жакта далай көп нерсе жатат, буйруса айтып бересиң деген ойдобуз. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, журтубузга аттын кашкасындай таанымал Азамат Болгонбоев болду. Анда бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен соңуна чыгат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз Азамат. Рахмат. Аман бол, дайыма колуңдан комуз түшпөсүн. Ушуну менен кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай соңуна чыкты. Аман туруңуздар.